жардам берилет. 6 март күнү Түп район акими Каныбек Адиев жергиликтүү дыйкандар менен айыл чарба өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга арналган кеңешме өткөрдү. Талкуунун негизги темасы жерлерди натыйжалуу пайдалануу, кайра иштетүүнүн заманбап технологияларын киргизүү жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн инновациялык ыкмаларына өтүү болду. Иш-чарага райондук мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилери, агроөнөр жай ишканаларынын өкүлдөрү, ошондой эле райондун ар кайсы айыл аймактарынан келген дыйкандар катышты. Катышуучулар тажрыйба алмашып, тармактын учурдагы көйгөйлөрүн талкуулашты. Аны менен катар мыкты ыкмаларды ишке киргизүү үчүн кызматташуунун жолдорун белгилешти. Өз сөзүндө аким Каныбек Адиев райондун экономикалык өсүүнүн негизги фактору катары айыл чарбасын модернизациялоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Дыйкандардын мамлекеттик колдоо, анын ичинде жаңы технологиялардын жеткиликтүүлүгү жана адистерди даярдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнү оптималдаштыруу жана түшүмдүүлүктү жогорулатуу боюнча конкреттүү пландарды иштеп чыгуу үчүн биргелешкен жумушчу топторду түзүүнү макулдашты. Мына жайыт маселеси тарып баратат. Жер аз бизде, ал чоңойбойт. Деградация болуп атат. Жайытка бүт малдарды чыгарып атабыз. Эми жайытка чыгарбаш үчүн ошол жерде биз фермаларды, кооператив фермаларды уюштуруш керек. Анын тойту да бар, башкасы да бар. Үйдө баягы бирден экиден мал кармагандан көрө 100дөн, 200дөн, 300дөн чогуураак айыл болсо 500дүк ферманы уюштурсун ошол жерде. Берсин бирөөгө. Анын ветеринары болот, зоотехниги болот, башкасы болот. Ал өзүнчө кетти. Ал жерден дивиденд алынат. Ага дагы ошо доля менен кооператив ошо канча 100 үй бирөө кошулдубу? 100 үйдү давайте. Давай ар бир үйгө 2ден давайте. Анда 200 үйдү. Биз жардам беребиз, лизинг алып беребиз. Эгерде ушундай кооперативдер уюшула турган болсо, анан ошол жерге тоже сүтүн сатасыздар, сүттү өзүңөр иштетесиздер, өзүңөр аласыңар, балдарга сүт бересиңер, сары май жейсиңер. Керек болсо, баягы сыр дебей, башка дебей эле ошол жерде сары майды курутту дагы иштете турган, өзүбүздүн улуттук дамуубузду иштете турган сары май деген эмне бул? Аябай ден соолукка пайдалуу, билесиңер да. Биз ошону жеп атабызбы? Сүт берип атабыз? Жок, бардыгын сатып атабыз. Эми ичкен жегендер болушу мүмкүн, бирок ошол биз өзүбүздүн күнүмдүк турмушубузду ошону камсыздаш үчүн биз ошо 5, 6, 7 литрден сүт алып туруп, ошону бүт сатып, балдарга сүт бербей, алардын ушул ден соолугу туура эмес болуп, ошондуктан биз 20-30 литрден сүт бере турган малдарды ошол жерге коюп, кооператив уюштуруп, пландап бардыгын. Ошондой кыла турган болсок, ошол жерде бизде өнүгүү болот. Мына кооперативдин эң негизги максаты бул сиздер билиңиздер, сиздердин өзүңүздөрдүн турмуш шартыңызды жакшыртуу, жерди сактап калуу, биздин жайлоолорду сактап калуу, жайыттарды сактап калуу. Мына мамлекетке өзүңүздөр салымдар кошуп, ошонун негизинде өзүңүздөр дагы тиешелүү акча каражаттарын алып, турмушуңарды оңдоп, үйлөрдү оңдоп дегендей бар шартты түзүп, иштерди алып баруу. Эмне үчүн жаштар шаарга качып атат? Шаарда толуп турат, бул жака кадрлар жок. Ошолордун баарын ушундай шарттар түзсөк, алар калат ошол жерде, аларга маданият үйлөрүн уюштурушубуз керек. Тиешелүү шарттарды түзүп беришибиз керек. Ысык суу, таза суу, ирригация баардыгы болуш керек. Жолдор асфальтталыш керек, жарык болуп туруш керек. Мына ошонун баардыгы анан биз көрөсүздөр 5-10 жылдан кийин эч ким шаар мода болбой калат. Баардыгы айылга кача баштайт. Анан ортодо ар кандай сөздөр чыгат, башка чыгат. Мен сиздерге айтып коеюн, кооперативге бириккенден кийин ушул жериңерди мамлекет алып коет экен деген ушундай туура эмес адамдар, туура эмес маалымат жөнөтөт да. Андай болбойт. Президент Урмат Садырович өзү айтты го, жер үлүштөрдү албайбыз, ал менчик, кол тийбестик, ал конституцияда корголгон депчи. Силер айыл башчылар, айыл өкмөт башчылары, мекеме ишканалар тиешелүү жеткиришиңер керек ошол элдерге. Бүгүн ошол штабтын жыйыны болду. Бизди чакырышканда келдик. Бул жерде абдан жакшы жүйөлүү маселелер көтөрүлдү. Анан ушул жерде көтөрүлгөн маселелердин баардыгынын ошол чече турган жолу кооперацияда болот экендиги аныкталды да. Муну ар бир чыгып сүйлөгөн жетекчилер, райондун жетекчиси да баса белгилеп, ошол кооперация жолу менен гана өнүгүү жолуна түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар экендиги ошол белгиленди да. Анан бул жерде ошол өлкөбүздүн башчысынын, президентибиздин жарлыгы
24 жылдын 22 июлундагы 202 ошол жарлыгында эң биринчи пункт болуп ошол жана ирилешкен чарбаларды түзүү болуп ошол турат да. Бекеринен бул биринчи пункт болуп коюлган жок, анткени ошол көйгөйлүү маселелерибиздин баардыгын чечиле турган жолу ушул ирил чарбаларды түзүүдө болуп атат да. Ири чарбалар болсо бизде жерди, сууну, бүт ресурстарды рационалдуу пайдалануу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ошол жумушчу ресурстарды дагы техникалардын дагы ошол иштеген эффективдүүлүгү жакшы жолго коюлат, түшүмдүүлүк жогорулайт, жаңы кадрларды тарбиялап ошол жаңы кадрларды дагы иш менен камсыз кылууга, анан ошол өндүрүлүп аткан продукциялар жакшы сапатта болуп, анан аларды экспорттоого дагы жол ачыла турган чоң ошол маселелердин чече турган жолу ушул эмеде болуп атат да, кооперацияда болуп атат. Бул кооперация ушул өлкөбүздүн айыл чарбасынын чоң келечеги да. Мындан башка жол жок. Бул ишти баардыгыбыз ошол райондун жетекчилиги көтөрүп чыгып атат. Айылдын жетекчилери дагы ушул элге туура түшүндүрүп жеткирип, элди ушул жолго салсак, канча жылдан бери таланып тонолуп келген айыл чарбабыз өнүгүү жолуна түшөт да, Кудай буйрса.